Ve fi sabilillah. Kuday yoluna deydi. Kuday yoluna degeni Allah Taala'nın sözü jogorу olup Allah Taala yolundağı cihatqa degen söz. Bu kaysi bir eldin egemendүүлүгүн, mamlekettүүлүгүn, oşol jerdegi musulmandardын egemendүүлүгүnө korkunç keltirip, sırttan düşmanlar kele turgan bolgondo, oşonu korgop çıga turgan ıyık soğuş. Je başka bir musulmandarga korduk düşüp, oşolordu zulumdukta alıp atkanda, oşolordu zulumdan korup alуу üçün bolgon hareket. Azır basma söz batıştan bardık aytat, cihat desele, barı böyle şimdi musulmanın biröөнү karma böyle moyundan soyup koydoy kılıp ırgıtı vergen cihat dep düşünüp atışat. Jana Charlie Hebdo degen jurnalga aparıp attırıp öldürüp vergende de cihat dep düşünüp atışat. Jok, al silerin düşünüңөрдөгү cihat. Bizdin düşünүүdөгү cihat жөндөн жөн бирөөгө барып кол салуу бул жихат эмес, ал акымакчылык, ал деген мына ош терроризм. Ал жихат эмес. Жихат адамдардын эгемендүүлүгүнө коркунуч келгенде ошону сактап калуу үчүн болгон согуш. Же башка бирөөлөр кулдукта кармалып калганда аларды куткарып алуу үчүн болгон аракет. Жөндөн жөн эле нефтисин алыш үчүн, жерин алыш үчүн, же бир сулуу катынын тартып алыш үчүн жихат кылбасаң, анын жихат эмес. Бул дагы кичине жихат. Чоң жихат адам өзүнүн жүрөгү менен, жан дүйнөсү менен, нафсиси менен күрөшкөндү жихат деп айтабыз. Кээ бирлер ушул жихат деген сөздү түшүндүргөндөн коркушат. Минбарга чыгып жихат деп айтсаң, Сирияга кетип калат экен деп чочушат. Ошол жихат деген туура түшүнүктү түшүндүрбөй койгондон ошондой болуп атат. Адамдар жихат деген эмне экендигин билбегенден улам жихат экен деп көрүнгөн жака экскурсияга кетип атышат. Адамдар динди айтпагандан улам жихат деген намаз, орозо, зекет, ажы деген сыяктуу касиеттүү улуу бир түшүнүк. Ошол түшүнүктү биз айтпаган үчүн батыштагы басылмалар өздөрү каалаганда айтып жүрүп, жихат десе бизге адам өлтүрүү дегенди киргизип атышат. Андай эмес жихат деген. Ислам деген андай эмес тууганым. Ошол минбарда ислам туура айтылбаган ошентип атышат биздики. Эркек аялдын мамилесин айтты сен кокуй бетим уялам деп отуруп, эркектердин баары гомосексуал болуп, кыздардын лесбиянка болуп, баарды ушундай болуп кетти. Айтпаган үчүн. Кантип эркек аял кошулуш экен айтпаган үчүн, каяка кошулушун билбей, тешиктин бардыгына кошулуп, ошентип атышат азыр капырларын. Мусулманның да ошентип атат. Эмне үчүн? Бардык уялып бетин жабат, бирок бияга ачык шарманда болуп атышат. Эмнеге ушундай болуп атабыз дейт. Мына ошол динди айтпаган үчүн, мына ошондой болуп атасың. Айтсаң, жаман көрөт, ана кыйкырды, ана айтты, айтпаш керек эле дейт. Өлүм жашырсаң, орunu, өлүм аш керек кылат. Мына азыр жашырып атабыз шииттерди. Нарында университет ачты хан деп, исмаилиттер, Ошко мектеп ачты. Эмне десе, бизде либеральный мыйзам бар, бизде дин эркиндиги бар. Алар качан каршылык көрсөтмөйүнчө, биз аларга каршы чыкпайбыз, иштей берсин. Качан мамлекетке коркунуч келгенде, ошондо тособуз дейт. Анда тосолбой каласың. Анда кеч болуп калат. Өрт анда чыгып кеткен болот. Сен анда алардан тосмок турсун, өзүң коргой албай каласың. Сирияда мына ушундай болуп атат. Ошон үчүн жабыш керек кээ бир жамааттарды, кээ бир фиркаларды. Бизге шиит деген кереги жок. Бизге андай демократиянын кереги жок бизге. Ошол дин маселесиндеги. Биз ахли сүнна вал жамаат мусулмандарыбыз ошо менен келгенбиз. Кытай болсо экен чоң Кытай, бурчунда болсо биягы билинбейт. Биз кичине эле элбиз. Билесиңер, бизде революция дегендер 4 эле саатта бүтүп калат. Украинада канча күн болот, бизде 4 эле саатта бүтүп калат. Эртең менен манты жеп аткан, түштө революция, кечинде кайра ашканага барып палоо жей берет. Кичине жербиз биз. Бизге андай демократиянын кереги жок бизге. Бизге туура мусулманчылыгыбыз керек. Азыр мамлекетибиз ханафи мазхаб болсун, сүнни болсун деп аткан эң туура, ошону колдошубуз керек, башканын кереги жок бизге. Айтыш керек, мамлекет рахмат андай мындай деп. Орусияда мыйзам кабыл алынган, ислам болсун, православие болсун, иудаизм болсун, анан майда чүйдө диндер болбосун деген мыйзамы бар. Ошондой бизде дагы болуш керек. Макул чиркөөбүздө православдар бар экен боло берсин, Алла тартпайт өзүнө.
Biroq baptist degen janagı mayda-çüde birinde Krishna degende jok kılış gerek bardygın. Şiitlerin ne geregi var bizge? Oşo özlerine bara versin. Egerde jer talaş bolsa, din talaş bolsa, Kuday saktasın, etegi toktobay tuğanım. Bunu emnege aytıp atam. Men oşo mamleketler çıkırat özlerine. Çuva gacı gelip konak bolup ketin. Uyuңuzda mebelder eskisi mebel alıp bereylik. Kayaktarga baras dep aytышат. Ne üçün? Meni süйлөбөсүn deyt tuğanım. Biroq bunu men aytışım gerek, men oşunu okugan men. Men oşo dindi düşünöm men. Men işim oşo. Men bir mıktı kagalmayım buyaka barıp. Bunda jıgılıp kalsa, oşo usta çıkaram bunu kışayıp kesse. Şunu kagap bir taksırım dep. Ana ayta albayım. Biroq şunu men aytıp berişim gerek. Mine gele çuvaga aytып, jok çuvaga şunu okugan. Oşo Mekke'de 10 yıl okugan oşoga. Oşo üçün bunun başına giyip oturat. Oşo akısı var. Nege başkalar aytpa, başka bilbesem ne kılabız? Demek bizge şiitlerden geregi jok. Allah'ı çıkarış gerek. Jönele siz dep salam aytışыбыз gerek boldu. Emnege bizde buzuş gerek antip 40 gektir jer narında berilgen. Ha narında kızların göğün bozutup koyuptur. Uvaktırın ikemenin dep aytıp atışat. Kulağım günö görüşü. Oşko, oşol kitaplar varsa biz de uruşturubagala şiitler menen deytken. Azır korkup atsan erteң ne olasın? Senin kızını bir günge nikede alat, erteң bir 2 günge alat. Allah'da uvaktırın nike degen var. Paygambar ap kelgen Allah Taala jönötken kitap toluq emes dep aytat. Hazret Ayşe'ni sögüp atat, Abbakır'dı sögüp atat, Umar'dı sögüp atat. Anan kayсы musulman boluş gerek? Жылуу сүйлөp, дипломатиялык мамиледе айтып аткан менен бул кыйынчылык келет биздин элибизге. Эртең Сирия ошондо башталат. Азыр Сирияда эки капыр урушкан жери жок. Эки өкөтең мусулманмын деген шиит менен сүннит бирин-бири өлтүрүп атат. Акыры үйгө өрт чыккандан кийин кантип өчүргөн үйрөтүш эмес, өрт чыкпаш үчүн чараларды көрүш керек бакыры. Же сөздү кызычу болуп туруп, анан кийин дарылаш керекпи? Сириядагы согуш бизге керекпи? Кыргызстандыктарга же Орто Азияга? Жок, керек эмес. Анда шииттерди чыгарыш керек. Же анда жүрө берсин, мейли эртең кыргыздардын жарымы шиит болсун, бу кыргыздын тезин ошого кирип кетет. Жетелемейли экен. Орус келди, арак ичип баштап, орустан ашып кетти арак ичкенден. Орус келип үйрөттү эле кыздарын жылаңач болуп азыр көрүнбөгөн жери калган жок. Орус анчалык кийинбейт. Эртең шиит келсе, дароо ошого кирип кетет бардыгы. Анан тең жарым болгондо ошондо сен бал эмес, ошо коргой турган кызматыңдагы ошого кирип кетсем эмне кыласың? Мына Сауд Арабиясында шииттер көбөйүп азыр өтө чоң көйгөй жаратып атат. Түркияда кызычууларда шииттердин таасири болуп атат ошол жерде. Сирия ачык эле ушундай болуп атат. Ошон этият болуш керек туугандар. Балдар каяка барганын билиш керек. Чоңдор айтыш керек бирибизге. Кыргызстанды бүтүн сактап, эгемен сактап, ошону кийинки муундарга өткөрүп бериш бардыгыбыздын мойнубуздагы милдетибиз болот. Туура, биздин жетекчилер балким убакыты жок билбей атат. Ошолорго айтып барыш керек, ошондо сен жеткириш керек туугандарым. Буга маани бербей койгон менен аны мен көрүп турам, билип турам ошол нерсени. Туура, экономисттер түшүнбөшү мүмкүн муну. Fizikler düşünböşü mümkün bunu, kimikler düşünböşü mümkün bunu. Bırak moldan işi ошону түшүнөт. Aytkıla uşun tuğandar, her kimin jetkirgile. Bizge şiitlerin kereği yok.